Балыкчы шаарында өткөн бош орундардын жана кесиптердин жарманкесине 11 жумуш берүүчү катышты. Шаардагы бир катар мамлекеттик ишканалар, башкармалыктар жана жеке менчик мекеме өкүлдөрү тарабынан бош орундар сунушталды. Иш-чарага жумуш издеген жарандар жана кесиптик лицей өкүлдөрү катышты. Бүгүн башкармалык тарабынан шаар деңгээлиндеги чоң бош орундардын жана кесиптердин жарманкесин өткөрүп жатабыз. Бул иш-чаранын эң негизги максаты жумушсуздукту жоюу жана жумуш издөөчүлөрдүн жана жумуш берүүчүлөрдүн ортосуна көпүрө түзүп берүү болуп саналат. 20дан ашык жеке жана мамлекеттик мекемелер катышып атат. Өздөрүнүн азыркы учурда болгон бош орундарын көрсөтүп, өздөрүнө ошол бош орундарды толтуралы деп кандидаттарды карап атышат. Балыкчы шаары, Ысык Көл облусу жана Европанын Польша өлкөсү боюнча жумуш орундардын тизмеси даярдалып, жалпысынан 500ден ашык бош орундар сунушталды. Жарманке интерактивдүү форматта өтүп, ишкерлер тарабынан колдоого алынды. Ушул жерге көптөгөн адамдар келип, өзүнө керектүү жумуштарды таап атышат. Мен ошол көзмө көз көрүп турганда эле бир адам жумуш ордун таап кетти. Анан ушул жерде уюштуруп аткан мекемелердин баардыгы тең кайсы бош орундар бар экенин, алардын айлык акысынан бери жазып, аябай так көрсөтүшүптүр. Ошонун баардыгы тең баягы жумуш издеп аткан адамдарга маалыматты так көрсөтүшүптүр да. Балыкчы шаарындагы педагогикалык жана кесиптик лицейинин өкүлдөрү окуучуларга туура кесип тандоо боюнча багыт берди. Эмгек рыногунда суроо талап жогору болгон кесиптерге артыкчылыктар берилди. Жумуш издеген жарандарга кайрылып атабыз. Бизге мектептерге техперсонал болуп киргенге өзүбүздүн жагынан биз бир оклад эмес, 1,5 оклад бергенге дагы шарт түзүп берип атабыз. Айлыктарды өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша көбөйтүп бергенге да аракет кылып атабыз. Ошол себептен бизде мисал үчүн азыр Балыкчы шаарында жалпысынан 19 техничка жетишсиз болуп атат. Азыр мисал үчүн бир ставка бул 7000 болсо, биз азыркы учурда техперсоналга 10.300 сомго айлык акысын көтөрүп бергенге, шарт түзүп бергенге болгон аракетти жумшап атабыз. Бош орундар жарманкесине жалпысынан 200ден ашуун жумуш издеген жана жаңы кесипке багыт алган жарандар катышты. Бош жумуш орун жарманкеси жумушсуздук көйгөйүн чечүү менен катар жарандардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө шарт түзүү аракетин көздөйт. Миргүл Жеңишева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары.